Облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүндө ондогон жарандардан арыздар келип түшкөн. Алар социалдык түйүндөр аркылуу аркыл маалыматтарга ишенип каражаттарын которуп жиберишкендер. Мындай учурду алдын алууда такталбаган маалыматтан улак болууну эскерткен адистер облус тургундарында этият болууга чакырышты. Алдамчылык көп болот бизде. Бул жана лалафо телефон аркылуу мошенниктер көбөйүп кетти. Ошол жарандарга да кайрылып кетет элем. Ошол кылмыштарды болтурбоо үчүн өзүлөрүнө сак болуп, бирөөгө ишенбей, мисалы ар кандай случайлар болуп калат. Мисалы балаңыз баласынын атынан чалып калышат. Мама, мен авария болдум, бирөөнү сүзүп алдым, акча керек болот. Анан башка дагы шылтылык айтып, көп кишилер ушундай кааларлар бизге кылып калат да, ушундай эмедечи. Алдамчылар көп алданбай, тактап, мисалы башка номерден чалып калышы мүмкүн. Мисалы балаңыз, мен баласынын атынан чалыпчы. Ошол кайра тактап чалып, негизи кээ бир ошол терминалдан акча которуп жатат. Ал бизде ушундай фактылар көп болот. Ага карабастан иштеп, ал кылмыштардын бетин ачып атабыз. Алдамчылык менен катталган фактылар көбүнесе унаа сатып алууда, ананда жакындарыңыз кырсыкка кабылды деп акча талап кылган учурларга ишенип миңдеген каражаттарын которуп жибергендер дейт адистер. Изин суутпай иликтөөгө алуу боюнча тыным албаган аракеттер көрүлүүдө. Кылмыш, кырсык окуяларын алдын алууда шаарда коопсуздук камералар орнотулган. Атайы орнотулган камералар адамдын келбетин жана автоунааны алыстан тааный алат. Коопсуз регион долбоорунун демилгеси менен 16 видео байкообуз адамдын өздүгүн аныктайт. 24 видео байкообуз мамлекеттик автоунаанын окуйт, номерлерин окуйт. Бул байкоо видео камералары менен окуянын кырдаалын реалдуу убакытта көрө алабыз. Ошондой эле тез арада окуя болгон жерге милиция кызматкерлерин жөнөтө алабыз. Кылмыштуулуктун санын кыскартуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү колго алган тергөө бөлүмүнө 1 ай аралыгында 26 жаран кайрылган. Кылмыштын бетин ачуу боюнча көрүлгөн аракеттер жаман эмес көрсөткүчкө ээ. Азыр февралга биз прогноз кылып атабыз. Прогнозду да биз жасап беребиз. Прогноз боюнча бул айда да биз жакшы ийгиликтүү жабабыз деп ойлойбуз. Себеби деген былтыр 43% менен жапсак, быйыл 50-дөн ашык процент менен жаап, анан бул мындайда ай-айдан процент көбөйөт. Ошондо деген декабрь айында бир где-то 80-ден ашык процент менен жаап калабыз. Дагы айта кетчү, профилактикада жакшы болуп атат окшойт. Анан кылмыш жасоо жолдору некоторые райондордо азайды. Коопсуздук боюнча орнотулган 150-дөн ашуун камера учурда иштеп жатат. Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн башкаруу пунктунда 10го жакын адистер эмгектенип, жол эрежеси сакталбаган учурлар, уурулук жана кылмыштуулук боюнча тасмага түшүрүлүп, ыкчам иштер жүрүүдө. Эми мындай коопсуздук камералары облустун калган райондорунда да ишке кирмекчи. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Каракол шаары.